Видеонун ылдыйындагы колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписациядан кызыл жазууну басып, жанындагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Ош облусунун Кара Суу районунда 19 жаштагы Нурмухаммед кызы Мария дайынсыз болуп изделүүдө. Ал 26 январда болжол менен саат 07:00 чамасында Асанчек айылындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Буга байланыштуу милиция кызматкерлери дайыны белгисиз болуп жаткан кызды табууга жардам сурайт дешет облустук ички иштер башкармалыгынан. Нурмухаммед кызы Мариянын бою 160-165 см, орто салмакта, чачы күрөң түстө, кашы көзү кара, мурду кырдач. Ошол күнү кийип кеткен кийимдери башында кызыл түстөгү жолук, үстүндө кара түстөгү толстовка, кызыл түстөгү жеңи жок джемпер, кара түстөгү юбка, бутунда кышкы бут кийим. Нурмухаммед кызы Марияны көргөндөр же кандайдыр бир маалымат билгендер болсо, төмөнкү номерлери аркылуу кабарлап коюуну милиция кызматкерлери суранат. Байланыш номерлери 0323 2 5 31 81 0322 2 5 81 28 0558 82 48 80 0707 33 43 23 номерлерине чалууну суранат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен элди коргош керек болуп калды. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров парламенттин комитет жыйынында УКМКнын ишмердүүлүгү боюнча мыйзам долбоорун кароо маалында билдирди. Башта кылмышкерлерден элди коргош керек болсо, азыр Кыргыз коопсуздук кызматынан, милициясынан, күч органдарынан, прокуратура, сотторунан кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Ал боюнча көп сөз болот. Бирөөдөн маалымат алуу үчүн үнүн жаздырып алуу, видео тартууну прокуратуранын уруксаты жок эле өзүңөр мүмкүнчүлүк алуу өтө кооптуу. Баш мыйзамдагы жазылган укуктарды, бар адамдарды баса калып кармап кеткен фактыларды соңку учурда көп көрүп жатабыз, деди Мадумаров.